Ассаламу алейкум достор. Сіздер бұл қайрадан Ахмет Шах каналын көріп жатасыздар. Егер сіз бұл каналда бірінші жол болып жатсаңыз, анда подписка қылып, жана лайк басқанды ұмытпаңыз. Біріншіден достор, сіздерден мен кешірім сұраймын, бұл каналда көптен бері актив болбай қалған үшін. Эми біз видеоны баштай берсек. Достор, біз бұл видеоны баштаардың алдында айта кетейін. Видеоның ақырында біз бір пропуск ойнатабыз. Ережелерин дагы акырында түшүндүрөбүз. Эми видеобузду баштай берсек, биз бул жаңы чыккан, жаңы деле эмес, Олдовский инкубаторда, Фантом деген инкубаторда алалы деп чечтик. Мында 3 набор бар экен эркекке. Ошонун мага жакканы бул көп набор болду. Бизге бул наборду алыш үчүн 2 черчош, 5 камень керек. Биз биринчи черчошта бул жерге келген пополненияден алабыз. Камень менде албетте бар. Достор, мен бул экинчи черчошто кантип алганымды видеого тарта албай калдым. Себеби мен деле ойлогон эмесмин, 2 жолу бассам түшүп калат экен. Эч кандай тактика колдонгон жокмун. Ютуберлердикин көрүп, ар кайсы жекпотто айландырып, анан ботски кийинтип, скиндерди чечип баскан жокмун. Жөн эле 180де бастым, пропустить кылдым. Кайра 180де басып пропустить кылсам, ошо поздравляем деп экинчи черчошду берди. Анан эми көк наборду алайын. Көк набордун мага жакканы теласы, анан чача жакты да. Ошон үчүн көк наборду алалы деп чечтик. Мына бул жерде набор сияющий золотой деп биринчиде турат экен, экинчиси кыздыкы, ошондон эле. Эми эң арзаны болгон бул самурай, призрачный самурай деген эркектики, анан кыздыкы. Бирок мага эң жакканы бул көгү болду да. Мунун чачы, маскасы дагы, теласы дагы жакты да. Ошол себептен ушуну мына ушул көк болгон морской синий дегенде алдым. Эми муну кийип көрүп көрөлү азыр. Достор, биз бул видеонун башында айтканбыз, видеонун акырында бир пропуск ойнотулат деп. Анын шарттары эң жөнөкөй. Сиз бул видеого жакшы комментарий калтырышыңыз керек, жана ал комментарийдин акырында сөзсүз айдыңызды калтырыңыз. Анан сиз бул каналга сөзсүз подписка кылган болушуңуз керек. Эгерде сизге мурда пропуск ачылган болсо, жөн эле ваучер салып бер деп, ваучер деп жазып коюңуз. Анткени биз сизге пропуск жөнөткөндө сизге жөн гана жетон фуфудан 10 түшүп калуусу мүмкүн. Ушуну менен мен сиздер менен коштошом. Эмки видеодо көрүшкөнчө.